Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Жалындуу салам. Бүгүн суббота 27 сентябрь. Таңкы саат 10-дон 8 мүнөт өттү. Парковкага келдик. Азыр мен сиздерге трактор менен тааныштырайын. Көптөгөн мекендештер чалып Алмаз байке трак барбы, силердин компанияга кирип иштейли деп атканда, трак жок деп көп мекендештерге айтып аткам. Мо тракты көрдүңүздөрбү? 24-жылкы трак. Бизге инвестор кошкон, Техастан алынган. Жолдо аз эле жүрүп калды, 1-2-3 же 1 ай жүрүп калдыбы? Ушул трака айдоочу керек, достор. Азырынча артында жүк бар. Линия. Айдахага жүк алган. $4000 тияка, $3500 мияка. Барып, понедельник күнү чыгып, пятница күнү бул жака келгенде, ошондо 7500 гроз. Муну апарып алып келет. Анан мо трак бошойт. Мо тракты айдоочуга беребиз. 2024-жылкы трак, Кудай буйруса, бул берилет. Мол жерден воздушный шлангты алмаштырып коеюн деп азыр айдоочубуз кетти. Сонун эле экен, просто кичине сүрүлүп калыптыр. Ушул жанагы тикет болуп калат, валешин болуп калат деп. Муну алмаштырам дейт. Макул, муну алмаштырып койсун. Кийинки тракты көрсөтөлү, достор. Могу трак жаңы бизге кошотот, башка компаниядан. Келди, көчөгүнү токтотту. Азыр могу трак, анан тетиги трактардын регистрейшни жасалып атат. Понедельник күнү Кудай буйруса бүтүп калат. Анан могу тракты понедельник такыр эле болбогондо трактарды экинчи күнү чыгарышыбыз керек. Бул дагы 24-жылкы Freightliner, бул дагы берилет, достор. Мен биринчи жолу көрүп атам. Мага телефон менен чалып, байке тракты токтотуп койдум деп айткан. Так, бир сыйра көрүп коелу. Зимний дөңгөлөктөр экен. Так, бул жылы чыдайт экен, эмдиги жылы алмаштырыш керек экен. Так, жакшы. Шинжирлары бар экен. Бактары, так, бактары чоң экен. Ушул 24-жылкы Freightliner берилет. Буга дагы айдоочу керек. Эки трак болду, Тиги дагы 24-жылкы Freightliner, бул дагы 24-жылкы Freightliner. Бул жакта болсо, мен сиздерге көрсөткөм. Бул 23-жылкы Freightliner, бул 23-жылкы Freightliner дагы айдоочу керек. Кудай буйруса. Жакшы. Буларды көрсөткөм. Бардык нерселерди. Мо өкөнү алып салабыз. Айдоочулар келсе, достор. Азыркы учурда кээ бир мекендештер айтып атпайбы, айыстар жүрөт деп. Может, кээ бир мекендештердин бая документтери, может, анча-мынча проблемалар бар. Анан кээ бир мекендештер айтып атат, азыр кичине эс алып туралы деп. Анан, достор, кайсы трак? Анан могу трак болчу. 22-жылкы Volvo'га айдоочу керек. Анан могул 20-жылкы трака айдоочу керек. Ошол. Мунун баарын көрсөткөм. Так, мунун баарын көрсөткөм. Азыр дөңгөлөктөрү жакшы мунуку. Бирок колдон келсе, бул тракты сатып алды да, Кыргызстанда жашаган мекендешибиз. Мен айткам, кышка жакын 1, 2, 3, 4, 5, 8 дөңгөлөктү алмаштырып салсак, зыңгырап жүрө берет дейт. Бул тракты деген капитально жасап чыгышканда, баардык нерсени жасап чыккан. Ушул 20 000 ремонт кеткен. $20,000 капремонтко кеткен. Полностью. Бул только иштеш керек да. Эмдиги жылга чейин только жолдо жүрүш керек. Ушунда 1, 2, тиякта 4 трак бар, 6 айдоочу керек. Достор, ошондой. Азыр шапты барып көрсөтөм, эмне жумуштар болуп атат. Анан Кудай буйруса, достор, шапта азыр биз деген трейлерлердин баарын жасап бүткөнбүз. Балдардын баары трейлерди алып кетип, азыр бошто эле трейлер калбай калды. Могу трейлер биздики эмес, жүгү бар. Бул трейлер дагы биздики эмес, муякта да жүгү бар. Азыр деген көп трактардын баары линияда, достор. Линияда. Муяка келип эс алып линияга кетишип, азыр көп 2 трак келатат.
Айдахадан 2 трак келтет. Алар жүк алып келтет. Алар понедельник күнү жүктү чыгаш керек экен. Бүгүн суббота. Кечинде 7-8дерде келебиз дейт. Мияка коет 2 трак. Bir gün үйүнө эс алып алып, понедельник күнү жүктү чыштап коюп, дальше жумуштарын улантып кетет. Достор, биз айтып атпадык беле, могу жерде эме бар, биздин шап бар. Тет аркы четинде шапты Кудай буйрса, эмдиги жумада алабыз. Анан абдан сонун экинчи этажы бар, билесиздер да. Ошол жерди төр жагын намазгана кылып коебуз. Килемдерди салып, могу 80 менен өтүп бараткан мекендештер жакында. Намаздын убактысы келип калса, кирип, намаз окуп, Кудай буйрса, иншалла. Анан бер жагын болсо дивандарды, креслолорду коюп, телевизор коюп, кофе машиналарды коюп, аяка эс алуучу комната кылып коебуз. Аяктан отуруп, намаздын убактысы келсе ар жактан, анан жумасына бир жолу, 2 жолу эме кылып турабыз, достор. Тамак жасап турабыз, жолдон кетип баратып. Анан баягы тракты оңдотуп аткан учурда, трактын жанына турбай, арка эс алуучу жерге кирип, балдар тамактарын ичип, кофе ичип, телевизор көрүп, намаздын убактысы келгенде намазды окуп турат. Анан көчөгүндагы бир Кыргызстандан бул жака келген бир инибизди техникага аябай жаккынмын дегенден жумушка алганбыз. Акырындан көбөйүп бартабыз. Анан бизге дагы бир жакшы бир механик керек болот. Эмдиги жумада аркы жакты порядок келтиргенден кийин. Достор, ошондой. Азыр экинчи бөлүктү тартам шапка барганда. Ушу менен жыйынтыктап турайын. Мекендештер көп чалып эле трак жок деп өзүм уялып бүткөм да акыркы күндөрүчү. Анан могу 24-жылкы трак, 24-жылкы трак, 23-жылкы трак, 23-жылкы трак, антиякта 22-жылкы Volvo. Анан жашыл 20-жылкы Freightliner айдоочу керек. Анан бүгүн субботада Кудай буйрса дагы бир инибиз 22-жылкы Volvo 860 алып келет. Негизи Volvo'лар жумшагыраак болот да. Анан азыркы Айдахадан келаткан инибизди айтып атпайбы? Инибиз эмес, мен агам болуп калат го дейм. Же иним болуп калабы? Бир тең курактуубуз да. Анан Алмаз мага Volvo алып бер дейт. Арендага өтөйүн деп атат да, алдагычы. Мага мен компания драйвери болуп жүргөм. Где-то зарплата бир 2000, 2,5 болуп калат. Мен болсо арендага алгым келип атат дейт да. Арендага алып гүрүлдөтүп иштесе, компания драйверден кичине көбүрөөк табат экен, бир $1000, $1,500 дейт да. Ошон үчүн дагы азыр Компастан дагы трактарды алып келебиз. Где-то 3 трак, 5 трак алышыбыз керек. Чалыңыздар 917 544 42 54 достор. Tüm karanlığı downtown'da araladım. Çekindimi çekandın, sağınıp bardamın. Görsüm dep camalındı, usalıp kıynap candı. Eske salıp birge жүргөн, биздин ошол өткөн чапты. Тагдыр жазган экен ушул күндү маңдайга. Оюмдасың кайда жүрүп кайда барсам да. Сезимдерим сага учуп барат куш болуп. Сагынычтын толкунунда сенсиз аксам да. Карагаттай көздөрүңдөн жаным ардагым. Түштөрүмдө сени көздөп учуп барамын. Чикагонун шамалындай чачтарыңдан мен сылайын. Ассаламу алейкум достор, мону жазып алсаңар болот телефондорун. Cleaning service дейт. Бул деген трактардын ичиндагы, тышындагы мексиканецтер келип жууп кетет. Арзан жуушат булар. Мону телефонду жазып алгыла. Чикагонун любой жерине барат. Азыр мен бир сыйра көрсөтүп коеюн. Келгенде 2 киши келет. Мексиканецтер, булар кумурскада иштейт. Кумурскада иштейт, трактын сыртындагы жууйт, ичиндагы жууйт достор. Мондай оборудованияларын баарын алып келет, пылесос тияк мияка 2 киши кирип кетет. Hi, how are you? Amigo деп коебуз. Жакшы жигиттер экөө теңчи. Анан могу тракты деген бизге инибиз кошуп атпады беле. Буга айдоочу табылды достор. 3 жылдык опыт менен бир инибиз чыгып 3 ай жолдо жүрөм. Анан келем дейт.
Мына достор 33% менен 3 жылдык опыту менен 33%ке инибиз айдап кеткен тат. Ичин тышын жуудура алсак таптаза дейт. Холодильниги бар экен, микроволновкасы бар экен. Таза кармаган жакшы 24-жылкы трак болчу. Кетти бул. Достор, бул кетти. Анан кайсы трак кетти азыр көрсөтүп коеюн сиздерге. Дагы бир трак кетти. 23-жылкы. Монда азыр экөөнү тең ичин анан тышындагы жуудуруп коелу дедик. О, бир трак кетти. Ошондо бизде деген 6 трак берилиш керек болчу, азыр 4 трак калды достор. Водительдерге бере турган трактардын баарын ичи тышын жуудуруп коелу деп чечтик. Достор, бааларын айтып коеюн. Эгерде ушул номерлерге чалып чакырсаңар мексиканецтер келет, ичин таптаза кылып, химчистка кылып жууп кеткени $85, а сыртын жуудурган $50. Ошондо 135 болуп калат ба? Эгерде ичин анан тышын жуудурсаңыздар, анда $130 жуйт. А кээ бир компаниялар ичин эле $130 жуйт да, 120-130 деп. 224 392 44 27 312 799 19 26 достор.